Кандай бала болсо эле мага келген балдардын баары ыйлашат. Мага миңдеген адамдар өтөт да менин алдымданчы. Канча адамдарга баягы кеңеш керек болуп калат. Баардыгы айтат, эже мен азыр акчам жок болуп атат, үйүм жок болуп атат, карыз болуп атам, бирок ыйлашат, мындай жөн эле айтышпайт. Ата-энесине белек бергиси келген адам балдардын баары тең ыйлап айтышат. Ата-энеме үйүн салып берейин деп ойлодум эле, бир машина белек кылып берейин деп ойлодум эле, бир бриллиант алып берейин деп ойлодум эле, бир жанагы кичинекей бала кезибизде бир ата-энебизге бир белек берели деген бир ойлорубуз болот го. Ал өмүр бою эле ошол баланын жүрөгүндө. Ал 50-ге чыкса деле 60-га, 70-ге айрыкча өтүп кеткен ата-энелер болгондо арманда калышат, арманда. Мен ушундай апам алып бере турган белегимди алып бере албай калдым, жетише албай калдым. Атам алып бере турган, ошондуктан мен ойлойм мындай, бир дагы бала ата-энеге бербей коеюн, жоксо бергим келбейт деп айтпайт. Баардык эле балдар ата-энесине белек бергиси келет. Ошондуктан мен бүгүн окурмандарга айткым келет, ошондуктан бир ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле, ар ким өзүнүн мамилесин жасаса, баардыгы өзүнүн ордуна туура келип калат. Биякта тартыш болбойт, талаш тартыштар болбойт. Жашоо жакшынакай эле жүрө берет. Анан бир жактуу болуп кетсек, анда талаш тартыш көбөйөт үйдө.